Saat 15:48 138 çakırma atkıloo başlandı. Birinci vыстрел. Assalamu alaikum cemaat. Cuma günüңөр mübarek bolsun. 26 fevral Sosnovka. Saat 10:30. Probka. Açkan жоқ жолду. Açkan жоқ. Эки катар болуп турат. 2 күндөн бери жабык. Бүгүн ачылат деп жатат. Азыр очерет менен кое беребиз дегендей кылыптыр. Бирок кое берген жок, турат баары. 2-2'den өткөндөр болуп атат алдында. Бирок мындай конкретно кое берген жок. Погода жакшы. Дал борпон кар болуп жатат. Чүй облусунун Жайыл районундагы Сосновка өткөрмө пунктунда жол ачылбай, жүк ташуучу унаалардын узун кезеги пайда болду. Бул тууралуу айдоочулар билдиришти. Бүгүн 26 февралда Сосновка пунктунда унаалардын тыгыны пайда болду. Унаалардын узун кезеги 2 катар болуп турат. 2 күндөн бери жол жабык. Бүгүн жол ачылат дешти эле, бирок ачыла элек деп билдирди алар. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы жүк ташуучу унаалар кезек-кезеги менен 5-5тен өткөрүлүп жатканын билдирди. Эртең менен жеңил унаалар үчүн жол ачылган, ал эми жүк ташуучу чоң унааларга жол ачыла элек. Аларды кезек-кезеги менен 5-5тен кое берип жатышат деп айтылат маалыматта. Булак турмуш. Карышкырга кой кайтартып сыңар. Президент Акылбек Жапаров боюнча билдирүү таратты. Кумтөрдө Акылбек Жапаров текшерет экен. Карышкырга кой кайтартып сыңар деп сындаган билдирүүлөр көп келе баштады. Урматтуу кыргызстандыктар, Кытай реформатору Дэн Сяопин кара мышыкты, ак мышыкты чычкан алса болду деп айткан. Анын сыңарындай ким текшерсе да айырмасы жок. Кыргызстанга пайдалуу жыйынтык менен келсе болду. Көзөмөл күчтүү болот деп билдирди президент. УКМК кызматкерлери Арзыбек Буркановдун сары изине түшкөндө. Жогорку төбөлдөрдүн айланасында интрига жок эмес. УКМК кызматкерлери айтылуу Арзыбек Буркановдун кыймыл аракетине кызыгып калгандай, сары изине түшүү менен кайрымакка илгени калыштыбы? Бул фигура эки достун ортосуна бүлүк салгандай образда жүрөбү? Камчыбек Ташеев чындап караса кадр саясатына аралашкан, бизнес көзөмөлдөгөн Арзыбек Буркановдун эски жаңы иштерин көрүп камап салбайбы? Саягы бул жагынан кызык шыбыш кептер башталууда, коомчулуктун да кулагы түрүлүүдө. Булак Азия Ньюс кести. Эртең 27 февралда Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Кыргызстанга иш сапары менен келет. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Жолугушуулардын жүрүшүндө өзбек-кыргыз мамилелеринин негизги аспектилери, саясий жана дипломатиялык, чек ара, соода-экономикалык, транспорт, маданий, гуманитардык жана башка тармактардагы эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланат. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташуунун оң динамикасын өркүндөтүү, аймактар аралык масштабтагы жаңы инфраструктура, транспорттук коммуникациялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча пикир алмашуу болот. Өзбек министри иш сапары менен Ооганстанга барып келди. Ага чейин Түркмөнстан, Казакстан, Тажикстандын президенттери менен жолугушту. Бүгүн 26 февраль күнү Бишкек шаарында СССРдин эл артисти, опера ырчысы жана Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Токтоналы Сейталиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп өттү. Коштошуу зыйнатына мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маркумдун үй бүлөсү катышты. Токтоналы Сейталиев 1937 жылы 3 декабрь күнү Чүй облусундагы Панфилов районуна караштуу Жайылма айылында төрөлгөн. Эмгек жолун колхоздо баштап, 1956 жана 57 жылдары Кыргыз опера жана балет театрынын алдындагы 1 жылдык опера жана хор студиясын аяктаган. 1962 жылга чейин ушул эле театрда хор артисти болуп иштеген. 1995-2015 жылдар аралыгында Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында эмгектенген. Сейталиев 83 жаш курагында дүйнө салды. Анын сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө жерге берилди. Манас эл аралык аэропортунун башкармалыгынын мурдагы төрагасы Мурат Примбердиев 2 айга камалды. Мындай чечимди 19 февраль күнү Бишкек шаарынын Ленин райондук соту чыгарган. Аталган соттун басма сөз кызматы билдиргендей, Примбердиев убактылуу кармоочу жайга 17 апрелге чейин камакка алынды.
Премердиев 17 февраль күнү жазык кодексинин 319 беренесинин коррупция 1 бөлүгүндөгү кылмышка шектелип кармалган. Булак Баракелде. Интернет аркылуу жылаңач денесин көрсөтүү менен алектенген кыз сот жообуна тартылды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Лунарага карата чечим чыгарды. Соттун токтомундагы маалыматка караганда, Лунара порнография таркатууга айыпталган. Соттун токтому сот актылары жана сот отурумдардын электрондук базасында жарыяланган. Тактап айтканда, 2020 жылдын ноябрь айында Лунара элиталык көп кабаттуу үйдөгү батирде вебкам студия, аралыктан интимдик кызмат көрсөтүүчү жай ачкан. Ал студияны компьютер жана башка тематикалык шаймандар менен жабдыган жана белгилүү бир суммага АКШ жана Европадагы кардарлар үчүн жылаңач денесин көрсөтүп жүргөн. Кардарлар аны менен чет өлкөдө катталган эсептер аркылуу эсептешип турган. Сотто Лунара күнөөсүн мойнуна алды. Жыйынтыгында сот аны жазык кодексинин 130 беренеси порнографиялык мүнөздөгү предметтерди таратуу боюнча күнөөлүү деп тапты. Ага ылайык Лунара 6 айга интернет аркылуу маалымат таратуу укугунан ажыратылды жана 30 000 сом айыпка жыгылды. Каармандын аты өзгөртүлдү. Булак Баракелде. Жетекчилер келе жаткандай эле жол тазалап, Сусамырдагы жол тейлөөчүлөр сынга кабылды. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Мияров иш сапары менен Жайыл районунун Сусамыр өрөөнүндө жүрөт. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн басма сөз катчысы Аден Турусбеков билдирди. Мияров Сусамыр айыл өкмөтүндө элдик жыйынга катышты. Анда облус жетекчиси Сусамырдын жол тейлөө мекемесинин жетекчилигине катуу сын айтты. Кар жаап, жолдор жабылып, унаалар өтө албай калганда эмнөөчүн ыкчам аракеттер көрүлгөн жок. Элдик жыйын болот, жетекчилер келет дегенде жолду тазалап коюп турсуңар. Мындай болбойт да. Сыртта токтоп турган грейдер айыл өкмөттүкү экен деп ойлогонбуз. Бул силердики экен. Айыл өкмөттүн грейдери башка жакта жүрөт, деди Мирбек Мияров. Андан кийин дубан башчысы Сусамыр айыл аймагына караштуу Кожомкол айылындагы ФАП мектептин абалы менен таанышты. Буга чейин тургундар Кара-Балта шаарындагы мамлекеттик каттоо, паспорт стол жана башка жайларга барып убайым тартып келишчү. Алыскы аймактын бул көйгөйү чечилди. Эми апта сайын бир жолу атайын адистер келип, тургундар документтерин бүтүрө алышат, деди Аден Турусбеков. Булак турмуш. Трансформациялык чечилди. Именно ушундай алыскы өрөөндөрдө жайгашкан айыл өкмөттөрүн трансформация маселесин көтөрүп чечип бергенге биз аракет кылабыз да. Анан дел барбы? Жана жол маселеси боюнча кечээ кар түштү. Кечке тиги өтмөктүн эмеси тазаланбай жатат. Анан мен бүгүн деген эмне үчүн биз Сусамырда сотко келип, жактан карапайым элдин укугунда кырдаалдым кыш кезинде биз бияка келип жолду карайбыз. Ушу эл менен таанышып кетелик деп келдик. Анан сиз менен келатканда эле жол тазалаган мындай болбойт да. Бул грейдер деп ойлоп атканбыз, айыл өкмөттүн грейдери. Айыл өкмөттүн грейдери башка жакта жүрөт. Бул силердин грейдериңер. Ошондой эле экен да. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги түзүмдүн көйгөйлөрүн угуп чыкты. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги түзүмдүн көйгөйлөрүн угуп жатат. Маалым болгондой, жетекчи Акылбек Мамасеитов ар бир милиция бөлүмчөгө барып, ал жердеги кызматкерлер менен жолугушту. Алардын коомдук коопсуздукту сактоо боюнча сунуштарын, көйгөйлүү маселелери болсо угуп, алдыдагы аткарылуучу тапшырмаларды берди. Шаардык милиция башчысы бөлүмчөлөрдөгү кызматкерлер менен жолугуп жатып, алардын жеке маселелерине, атайын наамдарды убагында алынып жатабы, форма менен камсыз болуштубу кызыгып, эмгектик эс алуудагы көйгөйлөр, сыйлоо маселесинде мүчүлүштүктөрдүн болбоосу зарылдыгына токтолду. Булак турмуш. Каныбек Сагынбаев спорт мектебинин директору болду. Каныбек Сагынбаев эркин күрөш, грек-рим күрөшү, бильярд жана велосипед спорт боюнча олимпиялык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин директору болду. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдиргендей, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысы Нурлан Токоноев Каныбек Сагынбаевди эмгек жамаатка тааныштырды. Сагынбаев Каныбек Калыгулович 1985 жылы 11 ноябрда төрөлгөн. Бильярд боюнча спорт чебери, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону. Буга чейин олимпиялык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебин Айша Карымшакова жетектеп келген. Булак Баракелде.
Бишкекте өлтүрүлгөн диджейдин өздүгү белгилүү болду. Бишкек шаарындагы 312 түнкү клубунун диджейин белгисиз бирөөлөр атып кетишти. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы 26 февралда кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлашынча, кече 25 февраль күнү 102 кызматына Чыгыш Бешкечи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде белгисиз адамдын өлүгү жатканы тууралуу маалымат келип түшкөн. Милициянын тобу окуя болгон жерге барып, маркум көкүрөгүнө тийген 2 октон улам каза тапканын, ал 39 жаштагы адам экенин аныктаган. Бул факт боюнча Жазык кодексинин 130-беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, иликтөө башталды. Милиция кылмышка шектүүлөрдү издөө жарыялады. Социалдык түйүндөрдө жигит контейнердин ичинен уюлдук телефонду уурдап кеткен видео пайда болду. Маалыматка ылайык, окуя бүгүн 26 февралда Дордой базарында саат 11:30 чамасында катталып, iPhone үлгүсүндөгү уюлдук телефонду белгисиз жигит уурдап кеткен.